Bismillahirrahmanirrahim. Ve la havle ve la kuvvete illa bil azim. Birinci suramızdan başlayız. Sağ ustaz, balamı көзгөтен көз тиyi dediniz. Бұл көз емне структура, жимби же башкабы, көптө чыгып атат го. Рахмат, сыйлоо менен баланын энеси. Баланын энеси. Ооба, көз тиyi жөнүндө мен аябай көп айтам. Эми башында да айттым. Көз тиюнун 3 түрү бар. Birinci göz tüyü bul adamların göz tiyişi. Aynel insanu hakkun dedi Peygamber. El aynel insanu hakkun. Bir adamın bir adama göz tiyişi çındık diyen Peygamber. Demek göz arganday болады. Men 3'e bölüm özümdün tecrübemde. Birincisi жаңы göz tiygen adamlar. Bular ançam özüne batpay, kızalat bolup öyle nef bolup kalat. Ekinçiге ötkönдөр. Bularga hiç kimden geregi jok bolup kalat. Özümen özü ele жүрүп калат. Эч киммен сүйлөшкүсү келбей калат. Үчүнчүсү болсо, булар жинди даражасында да коом. Аларга бар өзүн карабай калат, арыктап баштайт, бомж сыяктуу болуп калат, арага чыгып кетиши мүмкүн, эч кимди сүйбөй калат. Бул үчүнчү эмеси. Мунун 15 белгиси бар деп атабыз. Экинчиси бул адамдарга жин шайтандар көз тийиши. Жин шайтандардын көзү тиет адамдарга. Алла айтат, аларды силер көрбөйсүңөр, бирок ал силерди көрүп турат. Демек, biz уктап атканыбызда, же болсо комнатада жүргөн жылаңач жүргөнүбүз бар го. Ошол мезгилде мындай четтен бизди бирөө карап кызыгып отурат. Ошолордун көздөрү тиет кадимде. Үчүнчүсү некен бул малдын да көзү тиет. Тамак жеп атасың, жанында бир ит тилин салаңдатып сени карап турат, ошонун көзү суга турат сенин тамагыңа. Ошону мышык турат, некен ошол да карап турат, сени мыялап турат, сен болсо жеп атасың чалпылдап. Ошонукудай өтөт субханалла. Ошон үчүн чоң даанышмандар дейт. Биринчи кызматчыларыңар менен жандыктар тойгуз, анан өзүңөр тамак жегиле деген. Эмне үчүн эле ошолордун көздөрү саат өпөсүн. Көпчүлүктөр менден сурай берет да, окуп атканда кускус келип ушундай молдок эмне болуп атам билбей атам, ушу кускус эле келе берет. Аны айтам, ал оңой эле нерсе. Витринада коюп койгон жана пончиктерди көп жегенсиңер да. Барго жана андай Аламедин базарында турат, жана көчөлөрдө монда витрина алып койгон. Аны жейилип алган канча киши бар? Курсак ачып кетип барат, студент кетип барат, карап деп койду. Туруп? Ошол пончик өтүп калган уже. А көз болсо жандууга да жазга да. Көз тийүү болсо субханалла өтүшүп кеткен болсо жанакындай болот. Кээ бирде байкап атасың, мен тип турат, нервный тик деп коет. Мында өзүнчө бир нерсени тиктеп турат. Ушул көбүнчөсү көз тийгендер болот. Балдарыңар туруп эле кыйкырып эле түн ичинде чочуп ойгонуп, туруп басып кетти да, бул көз тийгенден болот. Туруп туруп эле мисалы кусуп эле балаңарды булчуң нерселер өспөй эле жыгылып атабы? Бул эстен тартып тоголон баш айлам жыгылып атабы? Мунун баары көз тийгенден болот. Ушулер мындай современный жашоо деп атып элечи, артта калып калды негизичи. Ислам давно алды да уже, психологияда да алды да, медицинада да алды да, адамды таанууда ислам алды да. Анткени Роббибиз айтып койгон Куранда ким экенибизди, 72 жерде айткан дейт алар. Биз ким экенибиз, кандай экенибизди. Ошон себептен субханалла көпчүлүктөр жана көз тийүүнү эртең кел десең элечи, устаз 10 күн болбоду дей берет го. Кай мен 10 күн деп коем, бирок субханалла 10 күндө кетпей атса мен эмне кылайын эми. А кетпей атканын кантип билесиң дей берет келечи. Ал оңой эле. Мынтип бери кара дегенде эле көзүң тунары булуп басып турат дагы элечи. Сыртка чыгар мен жыгыларым билип турат. Ошол себептен некен бул нерсе анык нерсе. Ошон үчүн ким жазган болсо дагы мындай небереңизби, балаңызбы сабыр. Ускут сабран катира дейт. Ана мынтип коебуз биз. Саламатсызбы, сизге терең ыраазымын. Мен 4 балалуу жесир аялмын. Мага сиздин жардамыңыз керек. Менин бутум ооруйт. Ошого бир бутка $3000 дейт. Менде андай акча жок. Ошол акчага жардам бере аласыздар. Менин атым Гүлнара. Эми мына жакшы жазып коюптур мынакей. Могусу мына копкой, турасынан ушундай керек бизге. Иншалла баягы айтып аткандай, азыр фондубуз буларча толук кандуу иштеп баштаса, иншалла. Мону оңдоп койчу азыр. Вот мону. Айыл бул жакшы болбой деп. Анан Кудай берсе, ордуна келип баштайт. Ассаламу алейкум устаз. Колхоз убагындагы мал союлчу жайды менчикке алдык эле. Жиндер жагы кандай болот? Зыян келбейби? Демек, ушундай экен.
Жок эчтеке болбойт. Ала бергиле. Жиндер жашай берет, анан тигиндей бияк мындай болуп атат деген нерсени алысыраак болуңуздар. Макулбу? Күмөн болот, баягы күмөндүн аягы өзү күнөө да негизичи. Анан күмөн кыла бере турган болсо ошол нерсе болуп калат. Эмнеден корксоң ошол келет, билесиңерби? Коркуштун кереги жок. Мен дайыма айта берем. Бирөө окутуп, кошмар бар, бир үйдөн бир нерсе таап алдык, бүттү, кызычуу, коркунуч, эмне болом, өлүп каламбы? Жок, субханалла. Тынч токто. Мына, эсе сабыр дейт да, бул сабыр дейт да, жакшылыктын жарымы. Шүгүр калган толтойт. Чын. Ал сабырсыздык бул оорунун жарымы. Ошондой нерсе. Ошол менен этеп болобуз. Коркпой эле колдоно бериңиздер, машалла. Так, кандай экен? Ол бүткөндөр нерсе болуп калды. Ошо экен бүткөшү. Ассалам устаз, майда малды көп багам, күнөө болбойбу, рахмат. Кандай бул майда мал деген? Койбу? Кой эчки. Эмне үчүн күнөө болуш керек? Пайгамбарыбыз айткан, бир койдо бир береке, эки койдо эки береке, үч койдо үч береке, төрт койдо төрт береке, беш койдо беш береке дегендей, 100 кой болсо 100 береке, машалла. Болгон нерсе ушуреки 40тан кийин зекет бересиң. Анан 120га 2 болуп калат. Ошентип анан зекет берип кете берет. Малда майды баккыла. 3 нерседе береке бар деген пайгамбарыбыз. Биринчиси соодагерликте, экинчиси мал багыда, үчүнчүсү дыйканчылыкта. Соода кылуучуга чынчыл болсо, граммдан, метрден алдабаса, кыяматта таквачылык кылган болсо, үчүнчү таквачылык кылган болсо, кыяматта пайгамбарлар менен шейиттер менен бирге тирилет. Мал баксаң, аны башка теппесең, аны нахак мындай кандай десем, башка теппесең, андан кийинкиси субханалла, эендерди бо бетине баспасаң, кулакка, башка жамбашка болот. Бирок ушу бетине ээн баспасаң, ысытып. Ушул аны зекетин берген болсоң, маша бол. Ал эми дыйканчылыкта субханалла, пайгамбар айтат, дыйканчылык кылган адамды бир күнү кетип баратыптыр. Элдер согушта келатыптыр. Согуштан келатканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир адам көрүптүр. Баян ассаламу алейкум деп колун кармаса, колу чоор экен, кетмен деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берчи колуңду dedi. Бейишти бир колдон кармап алайын. Бейишке кире турган адамдын колун кармап алайын деген экен. Бая турган согуштан чогуу келаткан жарадар болгон, бирөөнүн колу кесик, бирөөнүн мурду кесик, бирөөнүн кулагы кесик, бирөөнүн жарадар эптеп келаткандар, я Расулаллах, бул бейиш билбей тиешеси бар, кетменди көтөрүп келатпай кылыч эмес дейт. Ошондо деп пайгамбар, жок дейт, бул чоор баскан колдо дейт, бейиштин белгиси бар деген. Ошон сөйнөн субханалла, мынекен дыйканда да береке бар, машалла. Дыйканчылык кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кыямат болгон атса дагы, мына тоолор көрүп атпайсызбы? Ушул тоолор онтип келатат, он силкилдеп жанагындай бир кыяматтын аламаттары болот. Адамдардын баардыгы тең ушундай бир башкача болот. Ошол мезде колуңда бир көчөт болсо, бир болсо, бир үрөн болсо сейип коюш керек экен. Ушунча деңгээлде экен, ошон үчүн баккыла, көбөйткүлө маша. Көбөйгөндө биз чакыргыла иншалла. Барабыз. Жейбиз иншалла. Ассаламу алейкум устаз, кандайсыз дейт. Жакшы. Рахмат. Кандайсың деген сөз өзү жакшы, кандайсың деген сөз өзү жакшы. Бирок ооруп аткан адамдын түйүнө кандайсың деп сурабаганга аракет кылгыла. Ошондой. Сиздин айткандарыңызды үйрөнүп алдым. Жүрөк көтөрүү боюнча сиздин үйрөнүп алдым. Кайсылар окулат? Ошону үйдөгү кичинекей балдардын жүрөгүн көтөрүп турсам болобу? Же бир аз илим керекпи? Жүрөк көтөрүү боюнча жок. Биз жана эмеде айтып койгонбуз. Баягы түшүндүрүп айткам, мына ушул колду коюп, анан оң жакка аятыл курсини 3 жолу окуп коесуң. Анан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху 3 жолу бияка. Анан бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи ва самазун 3 жолу бияка кой. Анан кийин я юханнас qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum shifaa'un ma fis sudur wa hudan min деп бияка. Ама ойда
Анан баламдын жүрөгү туруп калат. Болгон нерсесин филиалга чийүүгө макулбу? Бардым, чоңгемге барып келдим деп туруп башталган. Саламатсыз устаз, үйдү кантип тазаласак болот? Шыпырын аласыз, машалла. Жеңимди көрөсүз. Тамаша эретине бирок үйдүн ичинде мисалы алсам бир окуяны айтып берейин. Жундуп радиаллаху анхунун окуясы. Анын үйүндө үстүндө баягы дук боло чуркап жүрө берет экен баягыларчы. Чуркап жүрө берет экен. Анан пайгамбарыбыз айтыптыр, я Расулалла, уже ушулар мага боюкка жетип кетти дейт да. Үйдүн ичинде үстүндө ушундай жин шайтандар чуркап эле жүрөт, кыйналып кеттим мен дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азирет Али турган экен. Пайгамбарыбыздын мындай кандай десем, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам наама алганда жазганды билген эмес, окуганды билген эмес. Өзгөчөлүгү ушул да пайгамбарыбыздын. Антпесе жөөттөр айтмак да, бул жазып алды, окуп алган тигинден депчи. Алла ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды некен окуганды билген, жазганды билген эмес. Ага келген нерсе чыныгы вахий болгон, аяндар болгон. Ошончо өзгөчө ушул да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азирет Алига жаз деди. Хада китабун мин Мухаммадин Расулуллах Раббил алин ила Раббил аламин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз кат жазды. Кат жаздырды. Ошону мактуби жин деп коет. Каттарга жиңге жиберилген кат. Анан ошону берди, айтты, бар эми үйүңө бар, илип кой ушул нерсени. Баягы сахаба алды дагы үйүнө барып, ошону илип койгондо бир нече окумдан кийин анан жиндер туруп, баландай, мүмкүн болсо бул катты алып салышы. Биз түшүндүк, болду жо. Бол толук күйүп кетмей болдук дегенде, анан субханалла баягы сахаба албай коюптур. Эртең менен келип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга, я Расулалла, ушундай окуя болду. Мен аны албай койдум деп пайгамбар айтты, кап, сен эми жиндерди кыямат күнгө чейин күйгүзүп салган экенсиң. Азап берипсиң аларга, өлгөнгө чейин ошо азапта болот экен деп айткан экен. Ошон үчүн мактуби жин деп жанакы көп убактарда ошол жанакы эмени үйлөргө илип койгула деген ошол катты пайгамбарыбыздын. Канчалык сахих дешиңиз мүмкүн. Субханалла, негизинде бул риваяттарда келип көпчүлүк ислам мамлекеттеринде муну билгендер атайын илип коет экен. Эми экинчиси болсо үйлөргө некен Аль-Бакара, Аль-Имран, Маида сүрөсүн коюш, окуп туруш жакшы экен. Коюш эмес да, окуган жакшы экен да. Анан биз үйдү тазалоо боюнча атайын YouTube'да Үммөт Кейжиде өзүбүздүн эмебиз бар. Кандай жанакындай атайын чыгарылышыбыз бар. Көптөгөн имамдар, жакшы динди түшүнгөн адамдар ошону колдонуп, азыр үйлөрдү окуп тазалап, бизге телефон чалышат, кээбирде уруксат болсо окуп берейин. Бирок ушундай болуп атат, бирок кадимгидей ушуну кылган деген ушундай болду. Сатылбаган үй сатылып кетти, ынтымакчы үй ынтымактуу болуп калды, үйүнө кыйналып аткандар ушу кыйналбай калды депчи. Мына көбүрүңөр үйүңөргө кириңер келбейт. Үйүнө барып киргиси келбейт. Ошол мезгилде субханалла, демек үйдү тазалап коюш керек. Таква адам болсун, жөн эле адам эмес, бирөөнү жолдон сүрөп келип окуп берчү эмес. Субханалла, таква адам деп келгиле. Таква Кудайдан корккон адам. Негизинде дем салуу жанагындай ошо амалдарды кылууч, бирөөнү муктаждыгына жардам берип аткан адамдар таква болгон жакшы. Ал эми ат-таква хахуна дейт пайгамбарыбыз. Таквачылык ушул жерде. Мындай элдин көзүнчө Кудайга хо деп эле укмуштулап, бирок өз жаныча жалгыз калганда, шайтандар бири калганда, мындай өзүнчө жыргагандарга эмес. Некен жалгыз калганда Кудайдан корккон, адамдардын бир нерсесине муктаж болбогон, бир нерсе талап кылбаган, ушундай болуш керек да. Негизи субханалла, мунун жети белгиси бар, өзү кандай болуш керек экен. Өзү ошондой эмес тартиби бар да. Ошону кылган адамдар болуш керек. Макулбу? Анын эң жакшысы өзүң. Өзүңөн өткөн эч ким жардам бере албайт. Ошол себептен үйүңөрдө эле өзүңөр эле жана YouTube'дан карайсыңар. Анан жанакындай YouTube'га карасаң, Үммөт Кейжи мындай колокольчик басып койсоң, подписаться кылып бересиңби? Улам эле келе берет. Рекомендация болуп, үй тазалоо деп чыга берет. Ошондой эле без подписки көрүп аткан баарына ушул нерсе да. Подписаться кылып алган. Ошондо жакшы болот иншалла. Мунун бир эми ушул жагын айтайынбы? Эмне үчүн дегеним? Анткени себеп субханалла, биз иманга дайыма муктаж экенбиз. Иман сөзүн угуптурбасак болбойт экен. Анан телефондон эле минтип карап эле бир жана бир 4 катын көрүп атасың, катка өзүнчө жинди болуп атат, сен өзүңдү күлүп атасың, эмне экенин түшүнгөн жоксуң да. Ошол мезгилде тың деп яны чыгып атат экен да. Үммөт Кейжи депчи.
Ошондо бир адамды субханалла кайдыгерликтен сууп чыгышка мүмкүнчүлүк. Силер баарыңар ошол нерсеге эмне болосуңар? Себепкер болосуңар иншалла. Ушуну унутпашыбыз керек. Ушундай. Саламатсыз устаз, менин кызым күйөө балам Курман айттан мурун келип көрүнүп кеткен. Буюрса жакшы болуп калдык, дейт. Иншалла. Кайра келип көрүнүп дарыларыңызды алып кетип ичсек дейт. Болобу дейт. Болот, эч проблема эмес. Анан менин жолдошум көп жылдан бери араксыз турбай калды. Дайыма ичет, ичпей калса кыжаалат болуп турат. Кичүү кызымды сизге көрүнүп кетти. Уялып сурай албай кетти. Геморройго дарыңыз барбы? Сизден Аллах ыраазы болсун. Арак ичкенин ичсе тура албайт экен, ичпей тура албайт экен Мушепе. Эмне алабыз эми субханалла. Кызым негизинде өзү жанакы мен өз 4 нерсени карайм дагы, ошол эле нерсени мындай издей берем. Анан чынында патология болгон нерсени эми врачтарга барыш керек. Унутпаш керек. Геморройго жанакы айтып аткан свеча бар, ошону колдонсоңуздар болот. Проблема эмес ал. Баянча байкелер айтты, 3-4 толгондон кийин ошол нерсе чыкпай калды, жакшы дейт. Ушундай. Анан эми атыңа өчкө арак ушул нерсе бекер арам болгон жок. Мен көчөдө кээ бирлеринер арак ичесиңби деп сурасам, ичем дейт да. Канча ичесиз деп мен кез-кезде той-пойлордо ичип коем дейт да. Мен суратам, сага ким уруксат берди ичкенге депчи. Десем мындай карап мен жаман көрдү, кто такой депчи. Уруксат берем, сен кимсиң депчи. Жок, мен сураган максатым ушул болду да. Кудай Алла Таала арам кылган аны. Мына бүткүл ааламдардын жаратуучусу арам кылган аны. Сага ким аны адал кылды? Мен суроону бергим келип атат да. Аракты айланайындар силерге ким адал кылды? Же пайгамбар болуп алдыңарбы? Вахий чыгып атабы силерге? Кез-кезде тойдо ичип койсоң болот. Жок. Ким силерге уруксат берди ичкенге? Ким? Айткачы мага. Анан дагы бир нерсе. Ошо ичкенде эмне жыргап кеттиңерби? Жок, мындай бир пайда таптыңарбы? Эмне таптыңар гана? Вопрос да? Мындай жөн эле суроо. Эмнеге ичип атасың деп көчөнү сурасам, жөн эле дейт го. Жөн эле ичүүнүн эмне кереги бар? Кошо да. Эми араксыз тура албаса эмне кылайын эми? Алтыным. Же значит мындай эмне кылам эми? Же акыл тайкы. Же напсисинин бир кургу напсинин субханан кулу. Өмүр ушу менен өтүп баратат, эмне кылайын? Андан башка рахат таппаса эмне кылайын? Башка эмне дейбиз эми? Туурабы? Ошон себептен 10 түрлүү адам каргалган ошо аракка маселесинде. Тети арак ниетинде жана эмени сепкен, буудайды сепкен адам, жүзүмдү тиккен адамдан баштап, ошону сыгып жасап дүкөнгө сатып аткан адамдан бери. Бирөөнө башың жазып ал деп берген адам ошондой эле күнөө табат. Кыямат күнү өтө оор бул акыбалы. Ошол себептен мен дайыма айтам. Эмнеге? Эмнеге ичет? Эмне кереги бар? Мен көрүп эле жүрөм ичип аткан адамдан үй бүлөсүнчү. Эгер көрбөсөм бир жөн. Кээде ойлоп коем, же арак бар, эфирный масло бар да арактачы. Эфир майы бар. Эфир майы субханалла эмнекен ушу адамдын мээсине ушунча чоң таасир берет. Ушунча чоң таасир. Адамдын мээсинде бир күндө 10 миллион нейро ушундай бир өзүнчө бир эме бар да. Жана андай бир клеткалар өсөт. Адам күн сайын өсүп эметкен сайын адам бул ушундай экен да, адамда жанагындай флешкасы 275 гигабайт болуп бүтүп калбайт. Бул флешкачы субханалла миллиарддаган нерсени алып кетет. Эгерде сен ошо аракет кылсаң, ушуну өстүргөнгө, мисалы мынакей тамбин гофилин, надандан ойгонуу деген китеп экен, машалла, ойготуу деген китеп экен. Ушуну окуй бере турган болсоң, муну окуп бүткөнчөчү мээде далай деген нерсе ойгонуп кетет. Ушундай китептен 10 окугандан кийин кадимгидей башкача адам болуп баштайт адам. Адам өзгөрүп баштайт, жашоосу өсөт. Арак болсо, тескери ошондой акыл бар, момундай адамды болмуштар жазасына түшүрөт. Мына бул жерден баягыда бир академик бар экен, орус бирдемке деген. Ошол ушундай деп атат да, качан арак ичкенде дейт да, адамдардын башты ооруйт, анан эртеси күнү ажатканага барып бат-баттан барып, эмне үчүн билесиңер дейт да.
Анткенде качан арак ичкенде баштагы клеткалардын көпчүлүктөрү дейт өлөт дейт. Эми өлгөндөн кийин эмне кылыш керек? Ал заара менен чыгыш керек дейт. Ошондо могу мээ башың ооруп аткан себеби сен мээңде жанагы эме болуп калды дейт. Мүрзө болуп калды дейт. Мүрзө өлүк толуп калды. Ошонун себебинен ушундай болот дейт. Эми эмне алабыз эми субханалла. Ассалам устаз, мен намаз окуганда эсне берем, жаман ой келе берет. Ауз биллахи минаш шайтанир раджим деп намаз бүткөндөн кийин сол жака 3 жолу түкүрүп коюңуз. Иншалла ушуну 1-4 жолу кылсаңыз, Кудай буйрса, жаман ойлор кетип калат. Пайгамбар хадистер билесиңер, ушундай. Устаз айтыңызчы, бул тагдырбы же сыноо? Кандай амал кылсам болот? Үйлөнө албай жатам дейт. Пока тагдыр деп тура тур. Алгандан кийин сыноо болот. Ошондой. Өзү мен айтайынчы. Убактым деле бар дагы убактым, жарым саатым бар. Эми кара. Нике деген нерсечи өтө эле оңой болчу. Өтө эле оңой. Никени жеңил кылгыла. Фата кийип 500 кишиге той бериш шарт эмес. Никеде субханалла, некен бияктын атасы менен бияктын атасы, менде кыз бар, менде бала бар. Бәнчө бир сонун бир турецкий эмени чыгарып коюптур. Эки дос ушундай эме болду дагы. Айтып атат, дейт. Абдулла, менде кызым бар дейт. Сенде уул бар экен. Мен кызымды сага берип, сенин балаңа берейин деп атам. Десе, дейт, менин балам сакоо дейт, жакшы сүйлөй албайт. Десе, дейт, калбы сакоо болбосо болду дейт да. Мына такып адамдар, чыныгы, мына адамдар кандай үчүн жашоо курган. Адамдын бу келбети не важно. Чырайын чылап ичпесин дейт кыргыздар. Балким кээ бирөө үчүн важнадыр. Конечно, сулуу болсо жакшы. Бирок дейин дегенимчи, мында критерий кылбаш керек. Бул жер сакоо болбосун. Бул жер бай болсунчу, мына азыртан жаштайың эле кыргызда сөз бар, жаштын тилегин берет дейт. Жаш кезиңде эле субханалла ниетиңди оңдосоң, Кудайым буйрса субханалла, мына бул жериңди бай кой. Мен бай болом деп жүрүр. Мен жашоодо бар десе жетем. Жашоомдо бүт нерсени мен тилегендей болот. Ушул тилекчи билбейсиң эмне бар. Каяка барарын билбейсиң. Аны кайдан билесиң? Эми сен билесиң, мен билем. Мен ошонун бирөөсүмүн меки. Мага айтылган окуган, молда болсоң сен кантип жашайсың дешкен мага. Бир жылдар Советтер Союзу кулап атканда. Кантип жашайсың деген. Ал андай эмес. Адамдын субханалла могу жеринде ою, максаты, алдыга койгон тилегичи, эгерде толук ишеним менен болсочу. Мен бир жылдар ушундай болуп мечитте салып атканда бияка салалы десем, эмнеге мындай кийин орун калбай калат деген. Орун батпай калат адамдар. Биякараак салалы десем, ой эмне деп атасың? Андан балдар бул жер Кудай буйрса болот, бул мечиттин момундай кийин бул мечиттин экөөнүн ортосун кошобуз десем, төртөөбүз окуйбуз да мечиттечи. Айтышкан мага, молдеке, төртөөбүз 4 ташында туруп алабыз депчи. Батып атасыңарбы азыр? Эми ушундай болот субханалла. Келечекти кенен ойлонуш керек. Тар ойлонбогула жашоо. Аксакалдар силер дагы субханалла. Такырды тар ойлобогула жашоонучу. Кыздарым, мен балдарым, аталарым, бир туугандарым, досторум менен жүрүп жашоону тарытпагыла. Чын айтам, кандай ойлонсоң, кайсы нерсени тилек кылсаң, ошол нерсе келмейин өлбөйсүң. Чын айтам, ошон жок денимдай деп жыттабай менен өлбөйсүң. Алланын жазмышы ушундай. Аллах биздин эч нерсебизди карабайт. Алла биздин келбетибизди карабайт, сулуубузду карабайт. Алла биздин уруубузду карабайт. Алла биздин жүрөгүбүздү эле карайт. Ниетибизди карайт. Түшүнүктүү болдубу? Ошондон коркпой эле үйлөнө бергиле иншалла. Кудайым субханалла берет. Көңүл мындай экен да бизде.
мына очкени тандап атканда, дүкөнгө барганда, мына оправасын айтышты мага. Бу жер темир болсо красиво экен, бияк жагын сизди кыспаса болду устаз. Ана мындай 75 бул стандарт сиздин эмеңизге аз возрастной экен көзүңүздүкү деди. Ана мен тандап алдым да. Ана алдым болду да. Анан кээ бирлер болсо аял да ушуну тандайт экен да. Мынтип көрүп, мындай күйөөт. Анан 1-2 жыл сүйлөшүш керек дегенде 140та да. Жетишпей барат да өзү. 40та өзү. Устаз 1-2 жыл сүйлөшөйүн деп атам. Эми бир нерсе ушунча бир акылдын артта кеткен бир нерсе айтып берейин дагы. Бир апа келди. Келип анан айтып атат. Баласы канча экен? 45 экен. Анан куда түшүп жүрөбүз молдоке. Кыз бар дедим, бар. Таап берейин, маке. Бар. Алсаңыз болот. Биз билебиз Сырдакана деп атабыз эми. Эмелерден тааныштардан. Жок молдоке. Бир эмедей балам экөө жашап көрсүн десе болобу? Үйгө кызмат кылып жашап көрсүн, анан мага жакса анан дейт. Мен алып ачуумдун келгенде чык үйдөн дедим. Чык үйдөн дедим, бара башымга чык. Кантип ушинтип бир кыздын бир үй бүлөнүн чырактай кызын алып алып, аны сынап көрөт экен да. Тиги 45 эме үстүндө жатып көрөт экен анычы. Жакпай калса, котлет жасаган билбей калса кетирип кеткен да. Акмактар. Нике андай эмес. Нике субханалла, мен тамаша айтып атпаймын дайымачы. Никеде көзүңдү ачып бир жолу карап ала аласың, анан өмүр бою жумуп жашайсың. Ушундай. Ассаламу алейкум. Устаз, мен өткөндө дем салдырып жакшы жеңилдеп калган элем. Кайра похоронго барып оорушуп калдым. Пока келе бериңиз, машалла, Кудайым сизге шифа берсин, машалла. Эмне үчүн нарда арам дейт? Келе согулган үчүн арам да. Ассаламу алейкум устаз, аялдын түшкөн чачы аврат болуп эсептелеби? Жок, түшкөндөн кийин аврат болбойт. Чыкканда жолдун сыртынан бир тал чач чыгып турса, ошо аврат болот. Бир белгилүү хадисте айтылат, качан аял кишинин бир тал чач чыгып калса, периштелер 1 чакырым качат экен. Биздикилерден түшүнбөйм, кээ барбы жокпу? Ошондой. Бир тал чач чыгып калса, периштелер эмне үчүн качат десең, уялып качат экен. Аялдын эң чоң зыйнаты бул чачы болуп эсептелет. Нике китебинде субханалла, никенин биринчи түнү деген өзүнчө бир эме бар, тема болот. Ошол жерде субханалла, ошол аял кишинин чачын кармоо жөнүндө айтат. Анткени эркек үчүн аялдын чачы эң важный болуп эсептелет. Колуна тийгени важный болуп эсептелет субханалла. Ошон үчүн некен аял кишинин чачын катуу, жабууну дегенде чачты катыш керек. Чын, чачын катып жүрүү, денесин катып жүрүү, жабык жүрүү, бул шариятта парз. Мына алар намаз окуш керек, мына келме айтыш керек, намаз окуш керек, зекет бериш керек, ажылык кылыш керек, орозо тутуш керек деп турабы? 5 парз. Карайлы. Мына 5 парз дей турган болсок, эми аялдар 6-чы парз бар. Мына бул жабынуу. Парз. Некен? Парз. Эми ошол аялын кимде жабынтып жүрбөсө, ошол эркек күнөөкөр болот. Мынакей эркектер үчүн ушундай. Жабынтыш керек аялга. Жабынуу деген сөз бул меники деген сөз. Менин аялым деген сөз. Никто не имеет права на неё смотреть деген сөз. Это мой деген сөз. Это моя дешке, то есть. Эгерде сен ушундай кыла албасаң, welcome, это она вся ваша десең, анда чечинтип жүрүп. Мен дайыма сурайм аялдардан. Сен күйөөңдү сүйөсүңбү дейм да. Кээ бирлер мага таң калат, бул эмне болду, жинди укуң дейт да. Адамдар инсаният деген нерсе бар, сүйүү деген нерсе бар, жок эмес. Адамдар эч нерседен ачкачылыктан, жолсо ушундай эмеден өлбөйт. Оорудан өлбөйт. Адамдар мамиледен эмес, сүйүүсүз жашоодон өлөт. Ошол үчүн эркек менен аял ортосунда жанагындай сүйүү мухаббат деген болуш керек. Ошол болбой атса, ошону таап аракет кылыш керек. Роза гүлдүн баары ошончо сатылат. Ушундай нерсе. Анан кээ бирлер астафирулла. Бул нерсени көңүл бурбайт, кечирип коюңуздар. Башыңар ооруп кеткен жокпу? Жок. Болду.
Кайсы убактарда намаз окуса болбойт? Айта кете аласызбы? Апакем шамдан кийин намаз окуса болбойт деп Авва-бин намазды окубай калыптыр. Калыптыр экен. Баамдаттан кийин башка намаз окуса болбойт, бирок баамдаттын карызды окуса болот деген туурабы? Ооба. Кайсы убакта намаз окуса болот десе, күн чыгып баратканда, күн төбөдө турганда, ана асырдан кийин. Шамдан кийин Авва-бин намазды окуган өтө сооптуу. 2 рекеттен 6 рекетке чейин окулат. Кээ бир амилет ахли тасаввуфтар аны туфайл расул деп некен пайгамбарлыктын жосо олиялыктын белгиси деп атайм. Олиялар эч качан калтырган эмес Авва-бин намазын. Анын рабытага отурушатылар. Рабыта деп мындай устаз менен руханий байланышта отуратылар. Ушундай жайлар бар. Эми дейин дегеним, баамдаттан кийин, асырдан кийин каза намаздарыңыз болсо, ошону окусаңыз дурус деп айтылат. Анткени ал парыз болгон каза болсо, бирок ыктыярдуу түрдө болбойт окуганга. Ассаламу алейкум устаз, өткөндө үй тазалайбыз дедиңер эле. Качан келип тазалап бересиздер дейт. Клининг жабык азыр. Калдын касиети бар деген чынбы? Көзүнө калбардын каргышы түз тиет деген чынбы? Калп. Жок андай. Экзамен учурда мындай учурлар болот дейт. Мугалимдер кайсы бир нерсеге тыюу салып аманат деп коет. Бирок эжелер кеткенде студенттер менен аманаттын кабыл алган жокмун деп мугалим тыюу салган нерселерди кыла башташат. Ошондой кандай болуп калат? Көпчүлүктү аманат кылса, сен да аны кабыл алуу же четке алуу мүмкүнчүлүгү болобу? Ооба. Ар бир нерседе, кайсы нерседе тыюу салынган болсо. Мисалы, машина менен кетип баратсаңар, жолдо биякта эмне турат? Светофор турат. Кызыл, сары, жашыл турабы? Жок, кызыл, сары, жашыл. Эми кара. Ошол жерде жок. Бул уже аманат деген сөз. Сен кызылда токтошуң керек. Өкүм болду. Закон болду. Эми жок, мен кызылды кабыл албайм деп өткөрчү жок экен. Ортодо 20 машина авария кыласың. Жашоодо да ошондой. Мисалы, муалим сага экзамен учурунда эмнекен экзамен деген учурки сени сынакка алып атат деген сөз. Ошо сынакта сен өзүңдүн илим деңгээлиңди билгизишиң керек. Кандай окуганыңды билгизишиң керек. Ошон себептен мисалы аманат деген сөздү мугалим айтып атат. Бул экзамен сага сынак. Эми мындан көчүрүп жазышсаң күнөө болот деген сөздү айтып атат уже. Бул экзамен учурунда эмнекен аманат деди мугалим, болду аманат. Ошондой эле мугалим субханалла эмнекен жанагындай силердин балдарыңардан силерден акча алып атса, бул аманатка кыянат кылган болот. Ал мамлекеттен акча алып атат. Ошол себептен субханалла ал айлык алган себебинен силерден бизден эч кандай акча алганга акысы жок, аманат. Ал арам акча болуп эсептелет. Милициялар, гаишниктер, жанагындай аткезчилик кылгандар, бири-бирине иш бүтүрүп берем деп акча алгандар, ошо бергенде алганда кыяматта тозокто болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, мага тозок бейиш көрсөтүлдү дейт. Тозоктун ичинде барсам дейт, бир дария бар экен. Дарияда карасам четинде бирөө отурат, бирөө ушу эптеп ириң болгон, кам болгон дария эмеде көлдө чабагырып турат экен. Сасыгына чыдабайт адамчы. Анан бирөө турат экен. Эптеп мына жээкке чыкканда бирөө аны таш менен башка койгондо кайра текелет экен. Мен сурадым, бул эмне дегенче, баягы эки элчитип келген бирөө өкөлөрдүн бирөөсү айтты. Булар дейт, бирөө взятка алган, бирөө взятка берген дейт. Бирөө пара берген, бирөө пара алган дейт. Мына ушундай. Бул дүйнөдө пара алып жыргаган болбойт, субханалла. Унутпагыла. Анан кээ бирлер бар го, мындай бир аябай сыймыктанып айткандар экен. Балам чоң кызматта иштеп жыргатпадыбы? Мына момундай үй салды, момундай машина алды, анан момундай болду, момундай эс алып келдик, тигиндей мындай, анан ишеде ажыга жибер деп коет го. Сүйүнбө балаң, арам менен чоң 20 миңге эч качан үй сала албайт болчу. Ассаламу алейкум. Жолдошум мени иштеткиси келбейт. Үйдө отуруш керек деп. Өзү болсо 2 бухгалтер кыз менен түнкү саат 11-ге чейин иштейт. Өткөндө 20 жылга дагы аялдар жок барышты. Классташ кыздары күйөөлөр жок болуп келишти, барып келишти. Урушуп коюңузчу. Акмак. Бул эмне кылган? Саат 10-да бар үйгө. Эми туура шарият боюнча эркек киши багып аткан болсо, аял кишинин жанагындай иштеши жакшы эмес. Аял кишинин негизи эле иштегени дурус эмес. Аял кишинин көптөгөн иши бар.
бала тарбиялаш керек. Мен көчө интернетте көрдүм. Bir баланы истерика кылып, бүт үйүн талкалап салыптыр. Телефонун бербей койгон. Анан көп ата-энелер азыр мынекен баласыны телефон, YouTube менен ошонун ичинде контенттер атаап болуп калган да. Анан балдарыбыз жан бузулуп кеткен болсо эмне? Кандай кылабыз? Вопрос. Мына ээрчитип келип атасың. Мен жумушта жүрүп, мен Россияда жүрүп, мен Түркияда жүргөн балам ушинтип калыптыр. Мен Россияда жүрсөм балам ушинтип калыптыр. Мен тиги жерде минтип калыптыр. Мен мында алып жүрсөм минтип калыптыр. Сен эмне үчүн антип жүрдүң эле? Эмнеге туудуң баланы? Эмнеге төрөттүң? Пайгамбарыбыздын айтканы бар. Эне бул эң жакшы медресе деген. Ошон үчүн аялдын эң жакшы иши үйүндө баласын тарбиялоо. Андан башка жумуш жок. Аябай важный жумуш. Баягы бир ученый айтат, эркек киши күнүнө жумушта жүрсө деле 15 километрден артык баспайт экен. Аял киши үйүндө эле басып жүрүп 75 километр басып алат экен. Жумушта бул. Үйдөгү эле жумушка олчо жакшы эркектер, машалла. Мына бул бухгалтер менен 10-11 чейин отурган бекекчи. Мында кыласың. Аялыңыз субхан үйдө отурасың да, анын айына мен аябай сараң болсо 30 000 айлык берип кой. Көп болуп калат аябай мен башым дейт да. Онда мен 15 000 берип койгула. Анан сен жумуш хакыңды кой. Жоксо субхана жакшы бир кафеге барып калсаң машалла. Анан бирок жакшы эмес. Ошондой мисалы эркектин жанагындай аялдар менен өзүнчө баягы үйүнө айыл отургузуп коюп, башка аялдар менен какакиги той тамаша жүргөнү жакшы эмес. Же ичитип жүр жаныңа. Ушундай нерсе. Кээбилер бар го, жана Россияга кетип калышат го, аялдарын иштеп коюп. Анан проблема телефонда устаз менин аялым досум менен болуп коюптур. Устаз мен иним менен келинчегим ушинтип ойноп кетип качып кетти. Алып кетиш керек ошон үчүн. Качып кетпеш үчүн, ойноп кетпеш үчүн. Жаныңды алып жүрүшүң керек аялың. Аял аманат деп бул жерде жана аманат жөнүндө сөз болуп атпайбы? Аялыңар аманат болсо. Аялыңар да аманат. Ошол субхана сенин кийими эле, тамагы эле эмес аны. Аны төрөтө эле коюш керек эмес. Ага субхана көңүл да бөлүш керек. Ал субхана кухонный комбайн же болсо мультиварка эмес, бурчта тура бере турганчы. Ага көңүл көрүш керек. Ага гүл бергиле, жакшынакай бир эркелетип койгула, эчтеке болбойт аны. Субханалла, аны ордун бергиле. Жашоонун бузулушунун баары деле ушу эркектерден дей берем менчи. Чын. Мен да эркекмин да, билем бул нерсени. Жашоонун бузулушу эркектерден негизи. Аялдардан деле көп болбойт. Биз мындай эркекмин деле мындай башкача жүрөбүз го. Ошон үчүн бир аз мындай көчөдө арстан, үйдө мышык болуп кой. Онда баары үйдөн эле арстан боло бербе. Кээ бирler сыртта мышык, үйдө арстан да. Үйдө мышык да болбой калат да, субхан. Жаңы төлөө күчүк да болбой калат да. Ошондой. Ассаламу алейкум устаз, баламдын аты Али Нур, 6 жашта. Али Нур деген атты койбош керек дейт. Эмне себептен койгон болбойт? Али Нур дегенде чечип бериңизчи. Ушул нерсеге аябай көп көңүл бурулчу эмес. Качанга чейин биздин Кыргызстанда шиялардын университети нарында ачылгандан кийин ошондон баштап ушул сөз актуальный болду. Муну Раматылык Чубак ажекебиз көтөрүп чыккан болатты. Биз ушуга чейин билбептирбиз, чын мисалы диндер адамдар деле билбептирбиз. Али Нур, Нур Али деген сөздөрдү, аттарды койгонду ойлонбоп турбуз дажычы. Эмне үчүн болбойт депчи көрсө, субханалла, шия биз акыйда деген теманы ушул 2000-жылга чейин, 2010-жылга чейин билген эмес. Качан вахабилер келгенге чейинчи. Чүңүл эмеспиз. Бизден дин деген жакшы жүрүш керек, уруу кылбаш керек деп жүрө берген экенбиз. Бирок качан субхана новатор деп коет го, ушу Кыргызстанга Раматылык Чубак ажекебиз эң биринчи мындай ачык айкын айтып берген көп нерсени. Ай мисалы эменин ай жаңырганда орозо туш керегин даже молдолор билген эмес экенбиз. 30 күн деп койчубуз болду. Ушунчалык деңгээлде экен да. Көңүл бурулбаптыр такыр. Ошон үчүн субхана Али Нур деп көрсө шиялардын жоонда адашкан бир топ бар. Ошолордун эмесинде Алини Кудай катары көрөткөн. Биз Аллах нурун, нуру самавати вал ард дейбиз. Аллах нур дейбиз. Алар болсо Алини Кудай дешет. Шиялар бар, Ирандагылар бар го. Ошолордун баардыгында Алини Кудай дешет. Азан айтканда Мухаммад Расулуллах деп айтышпайт. Али Расулуллах деп айтышат алар.
Ошону себептен Али деп койсоңор болот. Бирок Али Нур, Нур Али деп койгон дурус эмес деп айтып атабыз. Эмне үчүн биздин эмебизде мындай өтө дурус болбогон сөз. Ак ишенибизде, динибизде мындай сүнниттерде bizde Али Нур деп айтпайт экен, Нур Алы деп айтпайт экенбиз. Шер Алы десек болот. Шер болгондо турабы? Шер Али. Анткенсеп некен ал шер болгон, баатыр болгон. Ушундай бирок Кудай эмес ал. Ошон үчүн ушундай нерселер бар. Ошон үчүн Али Нур деп койбогонго аракет кылып коюңуздар, машалла. 10 минут убакыт бар. Я мен Али Нур деген тууганым бар да, анын атын ким деп атсак болот? Али деп коесуз. Али деп. Ооба. Бир туугандарда дейт, ынтымагы жок болуп, таарыныч көп болуп, ынтымак жок болуп калды. Ушуну эмнеден кантип билдирсек болот? Рахмат сизге. Кезиккен жерден урушуп кетишет. Тууганчылык деген ушул тууган. Тууганчылык деген сен менен катышып аткан адам менен катышуу, бул тууганчылык эмес. Сенден безип, сен менен каткысы келбей, ушинтип урушуп аткан адам менен ынтымакка келип, ошонун жолун таап, аны ошо менен субханалла жашоо, ошо менен ынтымак силай рахим деп коебуз, тууганчылыкты куруу бул нака тууганчылык эсептелет. Сен тууган экениңди билгизет. Ошону сен менен урушуп атабы? Сен субханалла бар дагы ошону конокко чакыр, бара бериш керек. Менде ушундай кылган бир окуям бар өзүм. Эмне экен ушу бара бериш керек да, бара бериш керек, кире бериш керек. Чын, мына эркектер өтөнчө. Аялыңар таарынып калса, абысымен урушуп калса, байкең кирип аласыңбы? Андай кылбагыла. Кээ бирлер бар, энесине катышпай калгандар бар. Ата энесин иштеп аялы менен кетип калгандар толтур азыр. Эмнесе? Кээ бирлер бар, только кайын журтун айтат. Анан сурайсың, эмнеге андай кылсың? Бул менин ата энем дейт, мага жакшылык каалабайт дейт да. Таң каласың, каяк жакшылык каалап атат дейминчи. Айтат, тууса, бакса, бутуна тургузса, катынап берсе, окутса, эми ата энеси жаманчылыкка айткан болчу. Өлүм субханалла, ата энеси ушундай бир жанакындай, ушундай эң жаман эме, ушундай бир баласына ушундай тимелесе ак берип койсо, ак менин балам жок деп койсо дачы, мага эчтеке сарсанып келет. Устаз тиги балам менден кетип калды, ушинтип жаман айтып койдум эле. Эмне кылам дейт да. Эне менен ата ушундай болот. Эч качан мүмкүн эмес жаманчылык кылашычы. Башыңарга иш түшкөндөчү, мына башыга иш түшкөндө мен көргөм бул нерсени. Бүт баары качып кеткен. Эч ким. Мен дайыма айтам, бүт качып кеткен. Мен атам, апам, бир туугандарым эле калган. Бир тууган энем, карындаштарым калган. Калган эч ким. Дос да качат экен. Мен көргөм аны. Молдо болсом да айтып атам мынакей. Мен жөнөкөй эле адам эмесмин, молдомун. Бирок ушу молдодон да качат экен да, көрсөтчү, зыян тийип калбасын депчи. Ошол мезгилде ата эне бир тууган калат болду. Ошон андан бери катыша бергиле. Бир тууган бирөө эле болот да. Мисалы алсачы, мына ата энең жок болуп өтүп кетип турган болсо, эми сага башка эч ким бир тууган төрөп бере албайт. Ошону түшүнүш керек. Бир тууган төрөп бербей жок. Ошол себептен ушундай кылып эле машина барып айтыш керек. Тууганым, братан десеңер, көрдү. Братан деш керек да. Эмне эле ушинтип атабыз экөөбүз. Башка эч ким жок. Сен да бир карындан, мен да карындан чыккан. Экөөбүз бир элебиз. Коем, давай катыша берели. Менден кетсе кечирип кой деп кой, андан кетип атса деле. Болду. Мындай ачык эле сүйлөгөн сөздө береке бар тууганда. Ушундай. Ассаламу алейкум устаз, сизге чоң рахмат, сизге чын ден соолук. Аркасынан киши жаздырып акча тапса болобу? Аркасынан киши сетевой маркетингге өзү эле сатып иштесе болобу? Жолдошум алыста иштеп жүрөт, дуа кылып коюңузчу. Жолдошуңуз алыс жакта жүрсө, сетевойго чыгып иштегениңиз да арам азыр. Биздин муфтия эмеде, уламалар кеңеши сетевой маркетингдин баарын арам деген. Сетевой деген сөздү унуткула. Арам. Некен? Арам. Ал эми күйөөсү алыс жакта иштеп жүргөн аял үчүн көчөгө чыгып иштеп кетүү бул өзү арам. Эми жоголуп кетип таптакыр эме болсо дуа кылып койчу дегенге караганда нормально эле окшойт да. Ошо дуа кылабыз иншалла. Устаз, мен сизден сурагам. Үйдө 5 айлык балам бар. Макул. Ассаламу устаз, урматтуу устаз. Жалпы жамаат.
Машалла. Мелептир. Асамы жалпы жамаат менде сизге суроо деле жок. Бирок бир аманат аткарып коеюн дедим эле. Биз Академия МВД 2004 жылы бүтүргөнбүз. 3 күн мурун 20 жылдык өткөрүп Академия МВДга барып белек берип, дагы башка нерселерди келип кылдык. Сиз дагы биздин окуу жайда окуган деп айтышты. Жалпы бардык бизден так офицерлерден салам айтышкан. Ошол аманат. Рахмат, машалла, рахмат. Ооба. Унутулс күндөрүм бар, машалла. Аламидинде. Аламидинде сон туңушта. Рахмат. Алла разы болсун. Баарыңызга салам. Анда айтып кой. Алейкум ва рахматуллах. Офицерлер. Бывших не бывает, деди. Присяга из присягада. Присяга бергенден ушундай. Кээ бир жанагындай байкелер бар го, жанагындай, мындайларчы. Кээ бирөө менен сүйлөшпөй коет да. Жок, сен короче болбойт депчи. Тияктын эмеси менен жүргөндөр бар го. Молда болсоң деп. Эми жалгыз эми тагдыр ушундай экен, субханалла. Атам ошо жака жиберген, окугам. Намаз окуган адам дагы сыйкырланып көз тийип калышы мүмкүнбү? Жылдыз Садыкова деген бакшы көк жар конушунда адам көрүп дарылайт экен. Кара дуа жол ачат, дарылайт экен. Ал убактылуу кандай болот? Убактылуу кандай болот? Өзүңүз айтып атпайсыз, бакшы экен деп. Болду, барбай эле коюңуз. Всё. Барбаңыз. Адресин айтайынбы? Барбагыла. Бакшыныкына барып, ошонукун туура десе, ошого ишенсе, капыр болуп калат. Мусулман болбой калат. Ал ар жагы уже автоматически өзгөрөт. Мисалы эркек барса, аял менен никеси экөөнүн ортосу бузулат. Анткени биз капырга кыз бербейбиз. Нике бузулат автоматически. Ар жагы да уланып кете берет. Ошол себептен ким жанагындай астропрогноз, жанагындай нерсе көрүп туруп, ошол нерсе туура десе, же болсо жанагындай көз ачыктыгын туура десе, туп-туура айтып койдай. Айтып десе, субханалла, капыр болуп калат. Бүт ишенсе да. Имандан чыгып кетет. Ошол ага барбагыла кереги жок. Мен мындай айыгып кеткенде сөз кыла жокмун. Мындай айтканда арам нурша, адал нурша деп коебуз. Нурша деген сөз мындай дем салуу. Ошонун адалы бар, бул Куран жана сүннөт менен. Экинчиси бар арам бул. Мындай айтканда бакшылык жол менен. Жанагындай бир бидаат жол менен, адашкан жол менен кылынган нерсе бар. Арбактарды, жин шайтанды кошуп кылынган нерсе бул арам. Анан дарылануу жөнүндө алын ортосунда талаш бар. Эгерде бул адал нуршадан айыкпай койсо, анан кийин ошондойго барып айыга турган болсо кандай болот дегенде алын ортосунда жок дейт, субханалла. Андан көрө ошол менен оору менен өлүп кеткен жакшыраак дейт. Эмне үчүн андай десем, ошол имандан чыгып кетиш коркунучу болгон себебинен. Көрүп атпайбы канча ушака келди, эми олдан мага телефон чалып, молдо айтып деле койбойт белең, ушул жерге мен актыгым бар турбай көрсө, мен мойнума алгандан айырып калдым. Жок, просто сенин ичиңдеги жин уже сени хозяин болуп ал деген сөз. Актык деген жашабайт, ал туура эмес сөз. Актык, касиет, анан сен атаңдан калган нерсе бар экен, анан тудум судум дададай деген нерселерге этеп болду, макулбу? Анан мүрзөлөрдүн үстүнө барып шейшеп жаап жатып калбагыла, макулбу? Мүрзөдөгүлөр шейшептин кереги жок. Макулбу? Мүрзөбүздө шейшеп жаап, анан кийин койду союп алып, анан кан толтуруп, ошо менен жуунуп, эмне кыласыңар субхан, суу турсачы, кан менен жуунуп. Ошо мондай дам деп коет да, мындай мууздалгандан кийин сыртка агып чыккан кан арам болот, анан жегенге болбойт. Кээ бирлер бар го, мен адал малындык экен, оңдо биринчи бёстип коеюн деп ошо кан. Бул арам жедиң сен. Адал ошо ичинде болот, эти болот анан адал. Анан ичинде калып калган канды, ичинде калып калат го, жана бүт бар кан чыккандан кийин. Ошону мындай кылып туруп, анан быжыга кошсоң, ошол улсат берет, ичинде калган. Сыртка чыккан арам болот. Түшүнүктүү болдубу? Анан дагы айтып коем, итке темирдин мээри бар дегендей, мүрзөнүн үстүнө эч кандай жанакыл кое турган таштардын кереги жок. Атын жазбай деле койсоң болот. Ошондо эле үстүнө барып алып, анан кийин мен келдим, Шабдан ата, анан Жантай ата, анан Манас ата, анан дададай. Барып ал анан келип анан ошондо бизге батаңды берип кой. Ал проблеманы чече албайт өзүчө. Билбейсиң да эмне кылганын туура түргөзүндө. Өз күнөөсүнө жооп берип коет. Кээ бир адамдар үчүн мүрзөнүн ичи азап чуңкур болот. Тозоктун да чуңкуру. Бирөө бейиштик болот. Ал силер жаныңа келип алып, субханалла 4-күн кечинде келип алып, Куран үмүт кылбайт, унутпагыла. Куран окуйбуз, соо жетет деп айтабыз акыйдабызда.
Бирок мынекен келип үмүт кылып, анан кийин сенден балам мага Куран окуп айтат деп айтпайт ал. Саламатсыз устаз, биз жолдошум экөөбүз ажырашып кеткенбиз. 3 балабыз менен, мени менен чогуу. Азыр анын өзүнүн үй бүлөсү бар. Балдары менен атасы мамиле кылбайт. Кайындары менен да ортодо мамиле жок. Суроо: эгер каза болуп кетсем, сөөгүм кайын журтка коюлабы же төркүнгөбү? Учурда Бишкекте турабыз. Экинчи суроом: атасы балдары менен катышпайт. Балдарым атасына барып турууга милдеттүүбү? Абдан чоң суроо. Ушу менен бүтүрөт экен, машалла. Алла Таалага жакпаган жана жаккан деп айтабыз. Улук саат берген, бирок жактырбаган. Ажырашуу бул улук саат берилген белгилүү бир себептер менен. Ошол мезгилде Аллах Таала жактырбайт адамдардын ажырашып кетишин. Аршы титирейт экен. Талак деген сөз кылганда аршы титирейт экен асманда. Эми андан кийинкиси болсо, эгер сиз каза болуп кете турган болсоңуз, субханалла, сөөгүңүз кай жерде өлсөңүз, ошол жерге коюла бересиз. Ал сөзсүз эле таластан өлсөң, таласка апарып коюш керек экен. Мүзөдө эле тыр деп сүйлөбөйт. Эгерде оштон өлсөң, мен ам дебейт. Аякта ман роббука деп баарына бирдей эле суроо берет. Ушундай. Чүйгө келсеңиз ки дебейт. Ушундай. Ошол себептен кай жерде каза болсоң, ошол жерге койсо боло берет. А шариятта эме эмес. Бул жерге койсоң бейишке киресиң деп айта албайбыз. Кандай өлсөң, ошондой болот деген сөз. Эгер жабынып жүргөн болсоңуз, эгер таквачылык кылып жүргөн болсоңуз, Кудайдан коркуп жүргөн болсоңуз, зына кылып ойноштук кылбаган болсоңуз, ошо күйөөмдүн ажырашып кетсем, ушу балдарын таза адал кылып, бирөөнү кор кылбайын деп жашап жүргөн болсоңуз, машалла, анда Кудай буйрса, кай жерде болсоңуз да бейиштиксиз. Иншалла, үмүтүм бар, Кудайым буйрса. Эгерде башкача күйөөңүзгө өчөшүп, шүмшүк сен ушундай кылдың, мен момундай кылам деп 4-5 эркек менен жүрүп алган болсоң, анда Кудай сактасын, наузубилла. Анда бала. Болсо, бала негизи атаныкы. Мен көчө мечитте нафака жөнүндө айтып бердим, ошол жерде айтканымда, субханалла, эгер эркек менен аял ажырашып кетсе, бала негизи аялга кетпейт. Азыр эле гумандуу кылып койгон, мындай аялга кетсин депчи. Бул да гумандуулук эмес деп эсептейм мен. Эмне үчүн дегенде, аял алсыз сыртка чыгып 5 баланы бага албайт. Оор, үй табыш проблема. Орустар көчүп келип деле, однокомнатный квартира 75 000 болуп кетти. Бага албайт аны. Ошонун себебинен шариятыбыз эркек күчтүү, күбөлүү деп, субханалла, эмнекен, ошол балдарды баардыгын, конечно, ошол эркек келеси болуп, алкаш болуп, жанагындай эчтеке бага албаган, кыжаат болуп, мындай тарбия берген акмак болсо, анда айла жоктон аял кишинин балдары тайеге тайына кетет, жем болуп. Бирок баардык ордунда болсо эмнекен, ошо өз атасында калып, ошол жерде багылат деген сөз. Анан мамиле кылыш керекпи, кылбаш керек десе, мен айтам, субханалла, эмне кылабыз эми? Эгерде сиз ажырашып аткан мезгилиңизде күйөөңүздү балдарыңызга күйөөңүздү абдан катуу жамандап салган болсоңуз, ошол кишиби, акмак, сени атаңар силерди тыштап кетти деп ушундай жаман сөзүн айтып кулагына сиңирип салсаң, болду, ал уже психологический стресстеп алам. Эми эч качан атасы менен катышпайт, көрсө да жек көрөт. Ушундай нерсе. Ошол себептен жакшы аял киши өзүнүн күйөөсүн, балдарына жамандабайт. Чыныгы аял, адептүү, парасаттуу, жакшы үй бүлөнүн кызы эч качан күйөөсүн, балдарына жамандабайт. Эмне үчүн дегенде, ал бала атаныкы. Ата акыр түй ошону үйлөнтүп, жайлантып, үйүн кылып, баягында акырда болсо дагы багын тигип берип, ошону бөлө турган ата. Ошол себептен атасына мындай жаманчылык деме кылбаңыздар. Эртеңки күнү субхан кор боло турган күн болот. Ушундай. Эркек кишинин мындай милдети шариятта аябай көп. Абдан көп. Нафака ошону кылыш. Ошонун чоң апаларына мындай принудительный порядкка апарыш керек. Бар, ошол жака барганда сенин тукумуң. Мисалы бизде кыргызда эмне аялдан тукум уланабы? Мисалы мен азыкмын. Мен азыкмын, курум азык. Азыктан бычмамын. Агыжарлык кочкордун агыжардан келген экенбиз. Эми мисалы мен дайыма мен атамдын азык болгосо мен азыкмын да турабы? Эне мисалы бапа, көлдөн бул барскондук бападан чылпак. Карасаң, мен ушундай. Бирок мен айтпайм да мен бапаммын депчи. Айтамбы? Же жөөт белек биз энеден тарагандай. Жок, субхан, биз ошол атаныкын айтылат.
Ошол бала жөнүндө сөз кылсаңыз болот. Балам өлсө каяка коюлат деп. Кыргыздын салтына сала турган болсок. Түшүнүктүү болдубу? Нааразы эмессиздерби? Машалла. Момчасына жооп бериш үчүн менин убактым өтө тар болуп кетти. Кийинкиге калтырып коеюн. Азирет бул сенин эмең. Иншалла ушуну бир атайын эме кылабыз. Инстаграмга чыгып, бүгүн бой эртең мен иншалла буну ала кет. Анан Бишкектен иншалла Кудай берсе ушул сурооңузга жооп аласыздар Инстаграмдан. Хорошо? Макулбу? Калганыңарга эми кечирип коюңуздар. Мындай кылып коеюн. Баянкүлөр дагы бар сенде. Ошо тандык. Эми мындай майдалап жооп берүүгө аракет кылдык. 1 саат убактыбыз кетип калды. Эми кечирип коюңуздар. Субханалла. Силер да кармабай эле үйүңөргө шашып атасыздар. Бирок үй ошо жерде байланып турат экен. Үй ошо жерде турат экен. Нарын 1 сантиметр жылтыр дейт. Көл 1 сантиметрге чоңоюп тур дейт. Бишкек Сокулга чейин көчүп кетти. Силер барсаңар ушундай экен да. Сапар кылгыла. Эркектер. Жолдо жүргүлө. Такыр болбосо велосипедин деп 2 айга бир барып келе кал. Өмүрүң узат эркектер. Жакшы адамдар менен баарлашкыла. Акыл парасат өсөт, жан дүйнөң жыргап калат. Чын айтам. Кээ бирде отуруп досторуңар менен бакылдашып, тамашалашып койгула. Ошондо жашарасыңар иншалла. Бу дүйнөнүн кызыгы пайда болот. Түшүнүктүбү? Такыр унутпагыла субханалла. Ушул 3 нерсени эркек дайыма кылыш керек. Дайыма күнүгө кетип калбагыла. Бухгалтер аялдар менен. Макулбу? Субханалла алхамдулилlah анта астагфирука ва атубу илейк. Кудайым баарыбызга иман хидayet берсин. Кудайым өзү кечирсин. Бизден кетсе кечирип коесуздар.